Саламатсыздарбы? Бүгін 7-ші каналдың оғысында 7 күн деген программа өтіп барқан аптанын жиынтықтарын шығарабыз. Бізге қонаққа Табылды Акиров келді, саясат танучу. Өткен аптанын жаңалықтарын мен жазып алып, 3 топқа бөліп қойдым. Бірінші топты оқып көрейін. 7-8 жаңалық әрбір топты. Өткен аптанын аяғында болған оқия прокурорлар әрбірін 20 жылға кесуіне талап қылған кемпир-абадчылардың барын аптаның аяғында сот Марат Сыдықов ақтап бошотып жіберді. Дағы уланатқы апелляциялық қарыз жазылса бұл еш. Бишкекте 19-20 июньда Борбор Азияда тоген тармағын өніктіру бойынша Майнекс Борбор Азия деген форум болып өтті. Ал форумда министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жапаров шығып сөйлеп, экономиканы көтеру менен Қырғызстан бийлиги өлкөдө саясий стабилдүүлүк орнотtu деп билдирди. Форумда шығып сөйлеген Құмтөр Голд компанияның президенті Алмазбек Барктабасовдун айтымында Құмтөрдө 2 жылда 30 тонна 800 килограмм алтын өндіріліптір. Таза киреши $674 миллион болыптыр. Былтыр 22 жыл үшін $140 миллион дивиденд төленсе, быйыл 23 жыл үшін $151 миллион төленет экен. Бұл бюджет менен соцфондко 49 миллиард сом төгүлдү деп айтты Барктабасов. Өзбекстанның Silk Avia деген авиакомпаниясы Ташкенттен Тамчыга жумасына 3 жолу каттаган ава жолун ачты. Статкомдун маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын январ-апрелинде Кыргызстан менен Кытай ортосундагы соода көлөмү 2 миллиард 150 миллион долларга жетип, башка мамлекеттер менен болгон сооданын баарын кошкондон ашыптыр. 21 июнда Бишкекте Сүймөнкул Чокморовдун скульптор Азамат Абдрахманов жасаган жаңы айкели орнотулду. 17 жыл Алмаз Кожогулов жасаган айкелди коомчулук кабыл албай койгон, муну алмаштыргыла деп. Ушулардын ичинен жанагы кемпир-абадчылар жөнүндө сүйлөшсөк болот го. Кандай деп ойлойсуз? Кандай болду, эмне болду, жана эмне менен бүтөт бул иш? Сиздин оюңузча? Эми кемпир-абадчылардын иши бул коомдогу эң мындай орчундуу маселелерден болду. Баары тең күтүп атты, себептен баягы камалганда да мындай эч ким күтүлгөн эмес. Бир саматта камашып, анан кандай болуп камалып калды, эмне тергөөдө деле маалыматтар баягы аз болуп атты. Анан кийин сотко иш өткөндө, мына өздөрү деле айтып атпайбы, өткөндө да мына сиз менен говоритыбыда адвокаттары да айтып атат, биз күткөн жокпуз деп атат. Ушундай чечим чыгып кетерин деп. Бирок мен ойлойм, негизи бүгүнкү саясий абалга карата сот туура чечим чыгарды го деп ойлойм. Себептегенде эми ал кез бүттү, бардык эки мамлекеттин ортосунда келишимдерге кол коюлду, президенттер да кол коюп бүттү. Эми ал процесс уже башка абалга өтүп калды да. Бул бир, экинчиси ошол иш боюнча канчалык баягы кылмыш составы бар, мына ошол маселе, эми аны юристтер өздөрү карады. Мисалы үчүн сот өзү карап, анан ошондой чечим кылып, залдан баарын тең бошоткон чечимин чыгарды. Бирок бүгүнкү күндө ошол Марат Сыдыков деген судья экен. Аны бүгүн ошо адилеттүүлүктү орнотту деп Азамат Сыдыков деп дагы айтып атышат. Бирок буга чейин деле Кыргызстанда ошондой судьялар болгон. Муну да айта кетишибиз керек. Мисалы үчүн илгери Акаевдин учурунда Кулов менен Бакиев, Кулов менен Данияр Үсөновдун бир кандайдыр бир иши болуп, ошондо дагы сот туура чечим чыгарган. Андан кийин Зулушевду билесиздер, ошо судья кезинде Зулушев дагы ушул эле президент Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана башкаларга, Талант Мамытов ошолорго карата ишке дагы ушундай өзүнүн чечимин чыгарган. Анан Жылдыз Жолдошова да өзүнүн постун жазып айттыр, ушу Марат Сыдыков
мурда Садыр Жапаровдун уулдарына дагы ушундай чечимин чыгарган депчи, бийликке коркпой туруп баарын мындай актаган чечимин чыгарган депчи, мына бүгүнкү күнү дагы ошол чечим чыгып атат. Менче туура болду, анткени эгерде бүгүн бийликке, коомчулукка конфронтациянын кереги жок деп ойлойм. Тескерисинче мындай консолидация керек да. Эгерде укук коргоо органдары ошону көрүп иште эч кандай мындай состав, кылмыш составы жок болсо, адилеттүүлүк үчүн туура чечим чыгарганы менче жакшы да. Бул позитив. Мындан кийин дагы балким ушундай чечимдер, туура чечимдер болот. Бирок эми айрым көбөйөт да, балкимчи. Анан айрымдар айтып атат, эми буга президент кийлигишиптир же болбосо жанагы айрымдар ошентип жазып атат да, соц эмеге тиги Марат Сыдыков ак үйгө барып анан сураптыр президенттен депчи, чогулуптур деп да айтып атат. Мен 8 жыл аппарат президентте иштегем, жакшы билем. Мисалы үчүн сиз судьясыз. Анан сиз бир ишти тергеп атып, анан ушуну кандай чечим чыгарышым керек деп кантип президентке барасыз да? Мүмкүн да эмес. Мүмкүн да эмес да. Ошого эми ошончолук эле ушундай баягы кошоматчы болуп эметсе, анда ак үйгө барып, балким жанагы юридика бөлүмүнүн башчысына арыз муңун айтышы мүмкүн. Ал дагы мүмкүн эмес да. Жолукпаш керек. Бирөө көрүп болсо жолугалбайт да. Эми сот карап аткан киши мындай мыйзам боюнча эч ким менен жолуга албайт. Анан ошого мындай баягы билдирүү жасап атканда ушундайлардан сагыраак кылып эметсе жакшы болот. Ушуну менен сот системасы оңолот десе болобу? Чыныгы көз карандысыз бийлик бутагы боло алабы? Жок, эми бул бир-эки чечим да, мисалы үчүн Акаевдин учурунда деле болгон деп айттым, кийин деле болгон ушундай чечимдер кабыл алынган. Бирок бул бирин серийин учурларда буга жалпы ошо сот системасындагы судьялар, жогорку соттун төрагасы ушундай деңгээлдеги мындай инсандардан болуш керек да. Ар бир чечимди судьянын өзүнө коюп, мынакей сен жалаң мыйзам менен, мыйзамдын ичинде эч биякка да чыкпай, так өзүң билген билимиңдин дараметиңе жараша чечимиңди чыгар деп ошондой талап коюш керек да. Мына ошондо гана болот деп ойлойм. Эми оңоп коюш оңой эле. Мисалы үчүн ушундай Марат Сыдыковдай бир кишилер жогорку соттун төрагалыгына келсе, алар бардык соттордон талап кылып отуруп эле батыраак ушул жолго өтүп кетсек болот да. Мен мисалы үчүн ойлойм, азыркы жогорку соттун төрагасы деле Марат Сыдыковго эме кылган жок депчи, басым кылган жок. Кандай чечим чыгарасың же болбосо мондай чечим чыгарып бер депчи. Бул өз эрки менен чыгарды деп ойлойм. Анан мыйзамдын негизинде чечим чыгар деп. Жөнөкөй судьялар деле мындай төрага менен көп иши жок да. Ал өзүнүн иши жок эмес, тыюу салынган. Өзүнүн чечим чыгарардын алдында эч ким менен сүйлөшүп, эч ким менен макулдашпаш керек. Өзүнүн жанагы райондук соттун төрагасы менен гана мындай көрүшө алат да. Башка ал боюнча, иш боюнча да сүйлөшө албайт да, бирок көрүшкөн менен. Ошондуктан мен ойлойм, мындай көп деле ар кандай жоромолдорду айтуунун кереги жок. Бул жигит мурда да ушундай чечимдер чыгаргандыгын угуп атабыз. Ошондуктан өзү ошо мыйзамга таяп чечим чыгарды деп ойлойм да. Бирок эми албетте муну прокуратуранын иши деген бул алар деген контролго алып турат да. Балким алар кайра каршы арыз жазышы мүмкүн. Эгерде ошол Марат Сыдыковдун чечиминен кандайдыр бир
күмөн санаткан жерлери болсо анан ошолорго таяп жазышат да. Эгер андай жок болсо алар деле жазуунун кажети жок дейм да. Анткени аябай жакшы чечим чыкты го деп ойлойм. Экинчи топко өтсөк, жаңылыктардын экинчи тобуна. Жогорку кеңеш 19 июнда Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан ортосунда курула турган темир жол тууралуу 6 июнда Бейжинде 3 өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү кол койгон келишимди бекитти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында темир жол курулуп бүтсө, өлкөдөгү дүң өндүрүмдүн 1 жылдык өсүшү 10%дан ашат. Кыргызстан аркылуу жолдун 312 чакырымы өтөт экен, анын 146 чакырымын жарымына жакынын көпүрө же туннелдер ээлейт экен. Бардыгы болуп 81 көпүрө жана 41 туннел курулат экен. Кыргызстандын аймагында 18 темир жол бекети курулат экен. Статкомдун айтымында үстүбүздөгү жылдын январь-апрель айларында Кыргызстанга келген импорттун көлөмү чыккан экспорттон 6 эсе көп болуптур. 4 миллиард 411 миллион доллар жана болгону 760 миллион тиги импорту. Экспорту жанагы 4 миллиард, а импорту болгону 760 миллион. 1-Май райондук соту 19 июнда жарандык активист Өндүрүш Токтонасыровду 100 000 сом айып пул төлөсүн деген чечим чыгарды. Прокурорлор ага 3 жылга кесүүнү аны талап кылган. Бирок жарандык активисттер ага бир күнүн ичинде 100 000 сом чогултуп бериптер. Мына төлөп салыңыз деп. Орусиянын Кыргызстандагы жаңы элчиси болуп 18 июнда Сергей Вакунов дайындалды. Ал мурдагы элчи Николай Удовиченконы алмаштырды. Президенттин демилгеси менен электрондук чип орнотулбаган ID карталар 1 июлдан 31 августка чейин бекер алмаштырылмай болду. Ушул окуялардын ичинен кайсыны айтат элеңиз? Темир жол? Темир жол маанилүү го дейм. Абдан чоң канча долбоор. Эми бул долбоор илгертен эле келатат. Менимче бир 96-жылгы ушу биз эгемендүүлүккө, Кыргызстан эгемендүүлүккө чыккандан бери эле жана Акаев жибек жолун жаратуу боюнча, кайра жаратуу боюнча идеясын көтөрүп чыккандан бери эле ушу темир жолду Кыргызстан аркылуу өткөрсөк деп аябай көп айтылып келди. Эсептер да болду. Анан эң негизгиси эле бир 2-3 жерден Кытай менен келише албай атышты да. Бул жана рельстер канча Кытай менен эмес, башка жактар алмаштырбагыла жүрдү Калияны. Ооба, Калия боюнча ошол эметип атты да. Анын акчасы каяктан алынат деп мына ушундай бир 2-3 маселе менен токтолуп келген. Азыр эми мына Кудай буйрса ишке ашат деп мындай жарыя кылынып атат. Акчасы дагы азырынча так айтыла элек, бирок баары бир мына күздө ушул курулушу башталат деп атат. Балким бизге караганда же Өзбекстанга караганда Кытай тарап 50% Кытай чыгармай болуп атат акчанын, калган 49%-ын экиге бөлүп Өзбекстан, Кыргызстан. Кытайда акча бар, ошондуктан балким Кытай тарап баштап баштайт го деп ойлоп атам. Анан эгер Кыргызстан менен Өзбекстанга дагы акчасын бөлүп берсе, анда ушу бул жакта дагы иштер башталышы мүмкүн. Эми албетте темир жолдун өтүшү менен биз Кыргызстан мындай азыр баягы тупик өлкө катары эсептелип атпайбызбы? Себептен да биз мындай деңизге чыкпайбыз. Анан кийин баягы товарларды алып өтүү бизден кыйын болуп атат. А эгерде темир жол курулуп калса, анда биз Кытайдан мындай бияктан Москва болсо, биягынан Турция аркылуу Европага чейин чыгып кеткенге мүмкүнчүлүктөр болот да. Мындай мүмкүнчүлүктөр көп мындай ачылган жатат да. Албетте ар бир Кыргызстан аркылуу өткөн товар бул Кыргызстан үчүн
чоң кирешелерди алып келет. Ошого дагы көп жанагы жазып атышат, мындай бир калктуу пункттарга база кылгандай болсо, ошол жерлерге токтоп жанагы товарлар түшүрүлө тургандай болсо, ошол маселелер көпчүлүктү мындай кызыктырып атат да. Эми сиз азыр окуганда да айттыңыз, мына 18 жерге баягы токтойт экен. Анын канчасы калктуу пункт болду экен, ошолорду пайда болот да, жок болсо дагы карап көрсө болот. Ошол жерлерге ыңгайлуу жерлерине базаларды түзсө болот, соода базаларын. Деги эле темир жолдун ошо курулуп калышы бул тарыхый маанилүү окуялардын бири болот да. Кыргызстан үчүн эң чоң тарыхый окуялардын бири болот. Биздин бюджетке көптөгөн акчаларды алып келет деп айтсак болот. Жолдор Россия аркылуу, Орусия аркылуу же Казакстан аркылуу өткөн. Бул болсо Кыргызстан аркылуу өтүп калса тоолуу, бирок сааты боюнча абдан азаят. Европага жетиш. Ошон үчүн жанагы Россия менен Казакстан бир топ каршылык көрсөткөн. Тымыздын болсо дагы, ачык айтпаса дагы, мунун кереги эмне деген сыяктуу Калия боюнча дагы маселе абдан чоң болчу. Ошондон дагы болду да, могу Калия маселеси себептенди. Алар Кыргызстан территориясына кирбей, Кытай тарапта ошол Калияны алмаштыруу, Кытай тараптан болсо деген талаптар болуп атты да. Бирок азыр Казарманга курган атат ошондой станцияны. Казарманга чейин Кытайдын Калиясы менен келет, ички Калия менен. Ал жерде чоң станция курулат, канча жумуш орду да пайда болот да. Эмелерди, вагондорду алып чыгып башка рельсиге коюш. Ошон үчүн бу дагы бир топ Кыргызстан үчүн туура болот. Киреше алып келе тургандай жумуш орундар анткени бар, пайда болот кошумча. Эми бул жагынан баягы стратегиялык жактан канчалык туура болот азыркы абалда билбейм, айтыш кыйын. Абал өзгөрүп кетсе кандай болот. Бирок кандай гана болбосун, темир жолдун курулушу бизге маанилүү болуп турат да. Азыр мына мисалы үчүн бүгүнкү күндө Украинада жанагындай абал болуп аткандыктан бүт өлкөлөр Кыргызстанга окшош майда өлкөлөргө акча, мурдакыдай акча бөлүү же грант берүү маселеси токтоп калып, бизде дагы жанагындай кыйынчылыктар болуп атканы ошондон болуп атат да. Эгерде бизде темир жол курулуп кала турган болсо, анда Кыргызстандын мындай бюджетине дагы көп акчалар келип, мындай Кыргызстан башка өлкөлөрдөн, өзгөчө донор өлкөлөрдөн же жанагы эл аралык банктардан, фонддордон мындай көз карандысыз финансылык эмеге өтүп калмак да. Негизги транзит болуп калат. Транзиттик. Экинчиден биздин темир жолчуларга тажрыйба болот дагы, жанагы балыкчы менен кара кече куруп аткан эмеге дагы пайдасы тиет. Кантип курушту көрүп билип. Үчүнчү топко өтөлүү жаңылыктарынан да. Так, үчүнчү топко буларды мен жазып алдым. Бүгүн президент Садыр Жапаров кабар агенттигине жаңы интервью берип, паспорт чыгаруу боюнча жана бажы тармагында коррупция жоюлуп баратканы жөнүндө, жашыл экономика менен электромобиль чыгаруучу завод менен Ноокаттагы Шамбесай алтын кен жөнүндө дагы айтып берди. Бир топ мындай эмелер болуп аткан талкуулар. Садыр Жапаровдун буйругу менен Кыргызстандын улуттук инвестициялык фонду түзүлмөй болду. Ушул аптада указы чыкты. Бишкек мэри Айбек Жунушалиевдин айтымында Манас жана Айтматов көчөлөрүнүн үстүндө Жибек жолу проспектинен түштүк магистралга чейин асма жол салына тургандай болуп атат. Ага анын техникалык негиздемесин иштеп чыгууга $300 000 бөлүнүптүр. Жогорку кеңеш 20-июнда аймактык административдик реформа боюнча мыйзам кабыл алды. Ага ылайык айыл аймактарынын саны 452ден дээрлик 2 эсеге 235ке чейин кыскартылмай болду. Жогорку кеңеш 19-июнда Бишкек менен Оштун жылуулук борборлорун эки шаардын мэрияларынын карамагына өткөрүүгө макул болду.
Батик Батыр көчөсүндө троллейбус жүрө турган маамылар жана кабелдер алына баштады. Анткени алар көчөлөрдөгү кеңейтүүгө жолтоо болуп калат экен. Президент Жапаров 30 августка чейин Бишкектин көчөлөрүндөгү жарнама такталарын иретке келтирип, алардын ордуна LED экран орнотуу тапшырмасын берди. Абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атат шаардын ичинде, мисалы үчүн. Кандай деп ойлойсуз, кайсы маселе жөнүндө? Эми президенттин жанагы коррупциялар боюнча билдирүүлөрү дагы маанилүү болуп атат. Анан шаардагы өзгөрүүлөр дагы экөө бири-бирине байланышкан. Маанилүү болуп атат деп ойлойм. Жанагы ID карталар боюнча бүгүн президент айтты. Буга чейин башка өлкөлөрдөн баягы чыгарып келчүбүз, бирок ал алдаганча кымбат болчу. Анан коррупциялык негизде болчу деп чынын айтканда эле эмне үчүн Кыргызстан буга чейин баягы сыртта чыгарып келди? Бул идея Кыргызстандан чыгарабыз деген идеялар мурда эле болгон. Президенттерге айтып жүрүшкөн, ушундай учкундан чыгаралы деп. Бирок эмнегедир биз сырттан чыгарып жүрдүк. Себептен ошо президенттин тегерегиндегилер балким өздөрү бир өнөктөштөрдү таап, коррупциялык схемалар менен же процентине отуруп, анан ошол жактан чыгып атты окшойт деп ойлойм. Көпчүлүк эле документтер ошол сырттан чыгып жатты да. Анан мисалы үчүн китептерди деле билесиздер, Бангладешке алып барып чыгарып билим берүү министрлиги. Мисалы үчүн кыргыздар биз бу жерден орусчада, кыргызчада билебиз. Бирок биз орусчада, кыргызчада билбеген башка мамлекеттен китептерди чыгарып келип, анан ошондой бир эмелер болуп атпады. Же кызыктуудай бир эмелер да. Анан айдоочу көбөлүктөрү Казакстандан келчү экен. Берки паспорттору жанагы загранпаспорт деп коет атпайбыз. Румыниядабы, Молдовадан чыгарып, ал болсо франциялык компания экен өзү. Анан жанагы китептерди чыгарганда дагы кийинчерээк ата-энелер каталарын таап сайттарга, фейсбуктарга чыгарып, аябай чатактар болуп, министрлер отставкага кеткен учурлар болуп атпадыбы? Көрдүңүзбү? Бунун баары тең ошондой коррупциялык схемалар. Себептен мен бир ушул китеп боюнча мындай сураштырып көргөм. Ошол китеп эмне үчүн каталар кеткен? Себептен тиги ошол типографиянын редактору же болбосо жанагы эмеси корректору да жок болгондо, баары корректор, редактор, кожоюн өзү, жалгыз өзү. Ал болсо министрдин тууганы болгон учурлар болгондо. Көрдүңүзбү кандай коррупциялык мындай схемалар. Ошондуктан мына азыр жакшы болду. Мисалы үчүн биздин өзүбүздөн чыккандан кийин булар жоопту. Бир кыңк деп бир жеринен кетсе, анда булардан сураганга мүмкүнчүлүк көп. Коопсуздук кызматыбы же болбосо ички иштер министрлиги барат, прокуратурабы барат дагы дароо текшерип, кандай ката эмне кылып чыгарып жүрүп атышат же болбосо маалыматтарды баарын тең сурап алсак болот да. Ошонусуна карап айтсак, мындай эң туура чечим болду десек болот да. Мисалы үчүн жөн эле айтканда биздин паспортубуз, менин паспортум мисалы үчүн эмне үчүн сырттан эмне үчүн Молдовадан чыгыш керек? Жазышты да, элдер көп жазды. Эмнеге ушундай болушу мүмкүн депчи. Мына азыр элдердин айтканы баягы канааттандырылып, эске алынып, азыр эми ушу паспорттор бизден чыга баштады. Анан Бишкек шаары боюнча айтсак, көп жакшы мындай жаңылыктар болуп атат. Жолдор оңдолуп, парктар, мен мынакей жакында эле Борбордук паркка барып мындай көрдүк. Ал жерде дагы аябагандай көп өзгөрүүлөр болуп аттыр. Ушунча Айбек Жунушалиев сыртка барып келип көрүп, анан ошол типтегидей, ошол жактагылардагыдай кылып мындай жаңыча кылып өзгөртүп чыксакпы деп аракеттенип атканын угуп атабыз. Бирок кече жакында да президент чакырып, ага ошо өзүнүн тапшырмаларын берди. Бишкек боюнча өзгөчө жана рекламалык шиттердин баарын алып, мындай азыркыга
ылайыкташкан заманбап технологияларды колдонуп оңдоп чыксын деп ошондой тапшырмаларды берди. Эми бунун баары тең баягы биздин туризмди өнүктүрүүгө карата мындай жасалган аракеттер десек болот да. Себептен де сырттан келген кишилер ошолорго жараша мындай өлкөнү кабыл алат да, жакшы өзгөрүүлөр болуп атса кайра келгенге аракеттенет. Анан өзгөрүү жок болсо анда көп мындай келе албайт да. Ошого менче жакшы эле көп жакшы нерселер болуп атат. Анан ылдам болуп атат жанагы оңдоо иштери, жолдорду. Анткени мына июндүн башында баштады эле, мисалы үчүн мына Байтик Баатыр бир жак бөлүгү жана Сүйрүкулов көчөсүнө чейинкиси ачылды. Автобустар жүрүп калды. Эми улам биринин артынан бирин мына 31-августка чейин баарын бүтүрөбүз деп атышат го. Эми бул эме ыңгайлуу учур болуп атат да. Себептен де мектептин окуулары токтоду. Студенттердин баары айылдарына кетти. Азыр Бишкекте машиналар да аз, баары тең сыртка чыгып көлдө, башка жакта жүрүп атат. Депутаттар дагы каникулга чыгат. Бишкекте машина аз болуп калганы көрүнүп атат. Ошого жарашат туура. Ал эми башка өлкөлөрдө бизде эми көп болсо 1 миллион 2 миллион эле да Бишкекте. Башка өлкөлөрдө аябай эл көп, машина да көп. Мындай иштерди өткөрүш өтө кыйын. Бирок ал жакта мындай түнү менен иштейт да. Түнгө чейин баягы эме прожекторлорду коюп алып, түнгө чейин иштешип, түнгө чейин эмес, түн үчүн. Мисалы үчүн мен билем, мына Прагада мисалы үчүн бир жерди оюлуп калган болсо асфальтта, кечинде 10дон кийин 11де келет команда, ошол жерди оңдойт, кургатат, эртең менен эч нерсеси изи жок калат. Баары таза, эменин баарын алып койгон, машина жүрө берсе болот. Ошондой аракеттенет да. Бизде деле мисалы үчүн акырындык менен ошого өтүш керек. Мындай элдер ушул ремонттук иштерден залал тартпаш керек да. Кыйынчылыктар көп болуп атат да. Ошондуктан түнү менен иштегенге мындай өткөрүш керек да. Же болбосо жолдун жартмысын жаап коюп, ошондой негизге өтсө менче андан да жакшы болмок деп ойлойм. Рекламалар аябай көбөйүп кеткен. Өзгөчө мына Бакиевдин учурунда, Максимдин компаниясы болчу деп атпайбы? Ар бир 100 метр сайын эле килейген эмелерди коюп салган, такталарды. Аларга көп деле киреше келчү эмескен, бирок монополия болгондо өздөрү эмне кылабыз деп өзүм билемдик менен жасаганда. Бирок ошол эми мындайлар башка өлкөлөрдө деле бар. Ошентип коюп алып, анан баягы монополия кылып чыгарып рекламадан пайда табышат да. Аябай көп дагы болот. Бирок мисалы үчүн Кыргызстандын шартында жана калдайып тургандар анча жакшы көрүнбөйт да. Орусияда дагы бар кээ бир жеринде ушундай калдайган рекламалык эмелерчи. Бирок анча жакшы көрүнбөйт. Андан көрө мындай реклама негизги баягы эме болуш керек, саясат болуш керек, көп берилиш керек. Реклама деген бул аябай акча да. Ошондуктан мындай көп берилиш керек, бирок албетте мындай өтө жакшынакай болуш керек да, өтө жакшынакай болуп, мисалы үчүн чоң эмес, жана айдоочулардын көңүлүн бөлбөгөндөй кылып, анан мындай караганда жакшынакай көрүнгөндөй болуш керек да. Ошондо менче туура болот. Убактыбыз да аяктап калды. Рахмат сизге. Биз өтүп бараткан аптадагы негизги окуялар тууралуу талкуу кылдык. Бизде конокто саясаттануучу Табылды Акеров болду. Рахмат сизге. Саламатта калыңыздар.